Эри жакшы менен эригишпе. Самарадан артта калган Анжелика Зага баттыбы. Ырчы Самара Каримова Дубай, Египет, Москвадан бери кыдырып, ортодон сыйлык быракча белекке жаңы автоунаа алганы, андан соң кайра ысык жайларга сапар тартканы белгилүү. Төө менен квадроцикл мингени, чөлдөрдү, океан, деңиз, аралдарды аралай чапканы, анан дагы асманга учуп, видео сүрөттөрүн Instagram баракчасына чыгарганы, көрөрмандарын суктандырып, ортодон киф ойнотуп, айтор дүйнө кыдырганы жагынан да шоу жасап, саякатчы бакадан да ашып кетти. Бул жагынан артта калган Анжелика ызаланып атканы айтылууда. Instagram баракчасындагы катталуучулары да Самараныкына жетпей калыптыр. Ушундан улам эри жакшы менен эригишпе деген жаңы макалды жараттык. Ишкерликтен тапканын Асан Мансуров чып-чыргасын башкаларга коротпой, аялы Самара Каримованын чыгармачылыгына жумшап, жылтырата кийинтип, бар алынча көкөлөтү менен бүгүнкү ийгиликтерине жеткизип отурат. Кыргыз элинде Самарадай кыздар толтура, бирок андайларды убагында тарбиялап, жолун ачып, колдоо көрсөткөн эркектер жок эсе да туурабы? Малматбулак Арбакечи. Назира Айтбекова доллардан букет жасап кой, ал бардык аялдарга өтө жагат. Актриса жана алып баруучу Назира Айтбекова акыркы күндөрү интернет баракчаларына байма-бай жан дүйнөсүндөгү жаңырыктарды жазып келет. Ал бул ирет эркектердин кулагына күмүш сырга кылып, аялдарды кантип сүйдүрүү керек экендигин айтып өттү. Аял эркелегиси келип калганда, көңүл эңсегенде гана тетирлене баштайт. Кычып сүйлөп, тийишип, урушкусу келип, ал мени сүй, көңүл бөл, бүгүн кайсы ресторанга алып барасың, кандай белек алып бересиң дегендик. Түктүйүп аялдын түктөрү көтөрүлүп калганда, сылап койсоңор эле жоошуп калабыз. Өпкөбүздү үзгүңөр келгенде сүйүү менен гана үзүүгө мүмкүн. Анан эмне алып берейин деген суроо анчейин жакпайт. Түз эле алып, суратпай эле чөнтөккө салып бер. Айласын таппай атсаң, доллардан букет жасап кой. Ал бардык аялга өтө жагат. Малматбулак Арбакечи.